Токмок шаарындагы номер 7 орто мектеби кыргыз тили сабагы 6 класс окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн. Кыргыз тили адабият сабагынын мугалими Жумаканова Чынара Дүйшөмөнбетовна. Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен өтүүчү сабактын темасы сынатооч. Сабактын максаты сынатооч боюнча жалпы түшүнүк алабыз. Ойлоо жөндөмдүүлүгүн, сүйлөө кебин өстүрөбүз. Адамдык мыкты сапаттарын ачуу менен бири-бирине кайрымдуу, сабырдуу болууга тарбиялайбыз. Сынатооч деп балдар биз заттын өңүн, түсүн, сын сыпатын, даамын, формасын көрсөтүп, кандай кайсы деген суроолорго жооп берген сөздөрдү сынатооч деп атайбыз. Мисалы балдар кандай, кызыл, жашыл, тегерек, ачуу, тоголок, жоон, ичке жана башка сөздөрдү биз сынатоочко киргизет экенбиз балдар. Ал эми балдар сынатоочтун морфологиялык белгиси деп сынатоочтор даражалар боюнча өзгөрөт. Башкача айтканда заттын белгисин ар түрдүү даражада көрсөтөт. Сынатооч сөздөр жөндөөлбөйт, жакталбайт, таандык мүчөлөр жана көптүк санда өзгөрбөйт. Бул белгилер менен зат танганда гана өзгөрөт. Ал эми балдар сынатоочтун даражалары. Кыргыз тилинде сынатоочтун 4 даражасы бар. Жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража, анан басаңдатма даража. Жай даража деп биз заттын белгисин кандай нормада экендигин билгизип, атайын мүчөлөрдүн жардамысыз, уңгу түрүндөгү сапаттык сынатоочтор аркылуу жасалат. Мисалы балдар ак, шайыр, тунук, чоң жана башкалар кирет экен эми. Балдар кийинки даража салыштырма даража. Заттагы бир эле белги экинчи заттын белгиси менен салыштырылып айтылат экен. Мисалы балдар буну чыгыш жөндөмөсүнүн даан жана ыраак мүчөсү уюштурат экен. Карап тургулачы балдар, мисалы Замира Берметтен кичине. Бул жерде Замираны Берметке салыштырып, чыгыш жөндөмөсүнүн даан мүчөсүн жалгоо менен салыштырылды. Андан кийинки бал канттан пайдалуу. Көрдүңөрбү балдар? Бул жерде да балды кантка салыштырып жатат. Дагы кант деген сөзгө чыгыш жөндөмөсүнүн даан мүчөсүн улады. Андан кийинки Айжандын гүлү гүлжандыкынан чоңураак. Бул жерде чоң деген сынатоочко ыраак мүчөсүн улады. Андан кийинки даража балдар күчөтмө даража. Заттардын сын сыпатын күчөтүп, өтө жогору же өтө төмөн экендигин көрсөтөт да, төмөнкү жолдор менен жасалат. Мисалы аасы эң, өтө, абдан, чымкый, чылк деген жана башка күчөткүч бөлүкчөлөрдүн жардамы менен жасалат экен балдар. Мисалга алсак эң сонун, абдан сулуу, өтө бийик жана башкалар кирет экен. Ал эми бсы сынатоочтун толук кайталанып же кыскартылып айтылышы аркылуу жасалат экен. Кыпкызыл, капкара, сапсары. Бул жерде кыскартылып сынатоочтун кыскартылып айтылышы жөнүндө сөз болуп атат. Ал эми толук кайталанып айтылышы бийик, бийик, кооз, кооз. Анан упузун, упузун деген бул жерде кыскартылып айтылды. Мисалы балдар бийик, бийик тоолор. Бул жерде сынатоочтун кайталанып айтылышы боюнча сөз болуп жатат. Кийинки мисал упузун жол. Бул жерде сынатоочтун кыскартылып айтылышы. Упузун, узун дебей, упузун жол деп кыскартып койду. Кооз, кооз үйлөр. Бул жерде дагы сынатоочтун кайталанып айтылышы жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми үчүнчүсү затташкан сынатоочтор күчөтмө даражаны уюштурат экен. Мисалы карап тургачы балдар, затташкан мыктынын мыктысы, сулуунун сулуусу. Бул жерде бул жигит мыктынын мыктысы десек болот экен. Бул кыз сулуунун сулуусу. Ал эми балдар андан кийинки даража басаңдатма даража. Заттагы бир эле белгинин нормалдуу белгиге жете бербегендигинин жана басаңдатылып айтылышын билдирет экен. Төмөнкү мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат экен. Мисалы ыш. Ак деген сынатоочко ыш мүчөсү, көк деген сынатоочко ыш мүчөсүн улоо менен жасаптыр. Карап тургула балдар. Агыш, көгүш, ыш мүчөсү жалганганда акыркы үнсүз, каткалаң үнсүз, жумшак үнсүзгө айланып кетет экен. Көрдүңөрбү? Гыл, киргил, кыргыл, гыч, саргыч. Бул жерде сары деген сынатоочко гыч мүчөсү уланып, тамгасы түшүп калат экен. Гылт. Бул жерде да кыз гылт. Андан кийинки балдар синтаксистик белгиси экен сынатоочтун. Сынатоочтор сүйлөмдү аныктоочтун, бышыктоочтун жана баяндоочтун милдетин аткарат. Мисалы
Акылдуунун сөзү кыска. Бул жерде кыска деген сөз баяндоочунун милдетин аткарып, асты 2 сызык менен сызылды. Бали, азаматтар, жакшы иштедиңер. Бул жерде жакшы деген сөз бышыктоочунун милдетин аткарды. Асты төмөндөгүдөй сызылат. Ал эми жакшы адамдын белгиси эл камы үчүн жүгүрөт. Жаман адам белгиси өз камы үчүн күйүнөт. Бул жерде көрдүңөрбү балдар? Жакшы, жаман деген сөз аныктоочунун милдетин аткарып, асты толкун сызык менен сызылды. Ушуну менен балдар биздин бүгүнкү өтүлчү сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма. 135 бет 422 көнүгүү. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта калгыла балдар.